Бүгүнкү өтүп аткан семинардын максаты бул президентибиздин ысык көлдү коргоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыгы чыккан 131. Ошонун ишке ашырылышы боюнча быйылкы чыккандан бери эмне иштер аткарылды, ошолорду калкка жана тийиштүү жергиликтүү органдардын өкүлдөрүнө маалымат иретинде берип, кандай кемчиликтер болду, кандай жолдор менен чечебиз деген сунуштарды камтыган семинар жүрүүдө. Суроолорубуз көп, быйыл суу жетишсиз болду. Андан тышкары быйыл билесиңер чоң саммит өтөт дүйнө жүзү боюнча. Ал жерге 196 мамлекеттен келип ошолдун өкүлчүлүктөрү катышат. Ал жерде биздин президентибиз да болот. Анан ошол президентке суу башкармалыгы боюнча концепция түзүлүп атат. Ошо концепцияны бүгүн талкуулап атабыз. Биз концепция талкуулап, ошо сунуштардын жер-жеринде жергиликтүү бийликтин сунуштарын азыр кабыл алып, концепцияга кошуп, анан президентке дайындап берели деген оюбуз бар. Анан президент өзүнүн чечимин чыгарат. Ошол менен барып жана чоң семинарга, улуттук семинарга катышат да. Ошон үчүн бүгүн семинарды өткөзүп талкуу кылып атабыз. Ушул эс алуу мезгилинде кандай иштер, көйгөйлөр менен биз дуушар болдук, кандай көйгөйлөр аныкталды, ушуну аз жеринде мына жогорку кеңештин депутаттары менен биргеликте жеринде карап, ушу тиешелүү сунуштарды берип атабыз. Жакшы деңгээлде өткөрүлүп атат да. Бул жерде жөн эле баягы презентация кылып, же болбосо бир маалымат берип чектелип калбастан, ар бир ушул тармакта иштеген кызматтардын, ошол райондордон, шаһарлардан келген жетекчилердин пикирлерин угуп, өзлөрүнүн ойлуу пикирлерин кеңири айтып, ошол учурда жогорку кеңештин депутаттары дагы өз ой пикирлерин айтып, мына бир жакшы ушу семинар кеңеш менен жыйынтыгы боюнча бир жакшы корутунду кабыл алып, анан бир тиешелүү мамлекеттик кызматтарга жеткизип, бир аткарылыш боюнча бир чогуу иш кылсак деген ой болуп атат да.